Коомчулукка Райым Миллион деген кайман аты менен таанымал Райымбек Матраимов деген бар. Мында аятка бай болгонунан улам ээ болгону белгилүү. Анткени бажы тармагы коррупциялашып кеткени Акаев мезгилинен бери айтылып келет. Ушул жылы эле бажы тармагында иштеген бир канча кызматкерлерге кылмыш иши козголду. Бирок алардын арасынан Райым Матраимов таза иштегенби ким билсин. Анын наамына деле жогорку кеңештин бийик трибунасынан дооматтар айтылып келген. Мына бир эле центральный таможнянын үйүнү көрүп атасыңар, өлдү дегенде 5 миллион долларга курулган үйдү көрсөтүп атат. Силер мурдагы Райым Матраимов дегендин үйүнү көргүлө, андагы ага чейинки директордун үйүнү көргүлө, ар бир таможнянын үйүнү текшерип көргүлөчү. Өздөрүнө катталган эмес, бирок жашап аткан үйлөр ошолордуку да. Райымбек Матраимов былтыр ноябрь айында ошол кездеги премьер-министр Сапар Исаковдун буйругу менен кызматтан алынган. Буйрукта мамлекеттик жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзамдын 47-беренесинин 3-бөлүгүнүн 1-пунктуна ылайык иштен алынды деп жазылган. Бул беренеде өзгөчө тартипте кызмат ордуна дайындалган адамдар алардын иши саясий жетекчилик тарабынан кабыл алынган чечимдерге жана жүргүзүлгөн саясатка ылайык келбеген учурда иштен бошотулат деп жазылат. Бирок агасы Искендер Матраимов инисинин кызматтан мыйзамсыз алынганын айтып чыккан. Ошол эле иним бир көбүнө жакпастыр. Балким көбүнө жагат менин оюмча бүгүнкү күнү ошо Кара Сар районунда мен билгенден вообще Кыргызстанда инимдин бүгүнкү көпчүлүгү жакшы саналаштары, жакшы достору, жакшы көңүлдөштөрү, сыйлаган, урматтаган жарандар бар. Эми бул баарына тегиз мамиле кыла албайт экенсиң. Эми инимди айтып атпайм, саясат ушундай экен, качып кетти деп атат, башка деп атат. 4 айдан бери иштен бошогондон бери Кыргызстанда эле жүрөт. Өзүнүн ден соолугун карап атат. Ушунча жыл 30га деле чыкпаптыр. 25 жылдан ашык таможня системасында иштеди. Бүгүнкү күнү али жаш инем, күч кубаттуу, Кудай кааласа Кыргызстанга дагы өзүнүн мен ойлойм, ушу салымын кошот деп ишенип кетемин. Бишкектин 1-май райондук соту Райым Матраимов мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын орун басарлыгынан мыйзамсыз алынган деп тапты. Эгер бул өкүм күчүнө кирсе, ал өз кызмат ордуна кайра бара алат. Соттун бул чечими коомчулукта уу-дуу жаратты. Бул кабарды угаар менен экс-президент Алмазбек Атамбаев үн катып, сындап чыкты. Тилекке каршы менин президент Сооронбай Жээнбековдун жеке өзүнө андан кийин 2018-жылдын 31-мартында элдин көзүнчө айткан кеңештерим менен эскертүүлөрүмдү ал көңүлгө алган жок. Анын тегерегиндегилер тарабынан башталган коррупция менен укмуш күрөшүп жаткандай түр көрсөтүүгө жамынып алып, саясий оппоненттерден өч алуу, бийликтин ошондой эле коррупция менен күрөшүүнүн жарыя кылынган курсунун кадырын кетирет. Атамбаев айтып оозун жыйганча саясат талдоочу Алмазбек Акматалиев өзүнүн Facebook баракчасы аркылуу Атамбаевдин өзүнүн мурдагы жүргүзгөн кадр саясатындагы былыктарын эскертип салды. Биринчиден бул күтүлбөгөн таң калыштуу окуя болду. Соттордун азыркы чыныгы жүзү, кебетеси ушул. Райымбек Матраимов тууралуу сөз кылганда аны мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын орун басарына чейин ким көтөргөнүн унутпашыбыз керек. Ал мени бажы кызматына Икрамжан Илмиянов алып келген. Бажыдагы жетекчилик кызматка келишиме жеке Алмазбек Атамбаевдин салымы бар деп ачык эле айтып жүрбөйбү? Эгер Матраимов чын эле коррупционер болсо, бажынын эсебинен байып анда эмне себептен аны Атамбаев 6 жыл ичинде кызматтан алган эмес? Анын байышына эмне үчүн шарт түзүп берген? Биз ушул суроого жооп издешибиз керек. Экинчиден, соттун бардык инстанцияларында мурунку режимдин тушунда шайланган судьялар отурат. Алар мындан деле чоң иштерди ушундай эле чечип салышы мүмкүн. Менимче бул жагдай президент Сооронбай Жээнбековго чоң коңгуроо. Сотторду тазалап, тартипке алып келбесе болбойт. Убагында Батукаевди бошоткондой иштер азыр болуп жатат. Азыр эми Матраимов өзү деле ойлонушу керек. Анын фигурасы мурунку жана азыркы президенттердин соодасына кабылып калгандай сезилип жатат. Эгер ал мурунку кызматына келсе, анда азыркы бийликке аброй алып келбейт. Артынан уудуу кеберчиткен, чуулгандуу видео материалдарда атат алган. Ошондой учурда дагы анын кайра системага келем дегени туура эмес. Ошентсе да Матраимовдун пайдасына чыккан сот чечими коомчулукта терс сын пикирлерди жаратып жаткан чак. Көпчүлүк саясатчылар бул сот чечими Сооронбай Жээнбековдун азыркы коррупцияга каршы жүргүзгөн саясатына шек келтирет деп баалашууда.